Эгерде бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Матраимовдун мүлкү чет өлкөдө табылса, анда сотко чейинки тергөө иштери улантылат. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришти. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 11-февралда Матраимовду коррупция боюнча күнөөлүү деп табып, камакка алынган кыймылсыз мүлкү жокко чыгарылсын жана кызматташтык үчүн келишимде каралган 5 категорияга ылайык айып түрүндө жаза колдонулсун деп өкүм чыгарган. Ошол эле учурда сот жазалоо жана кызматташуу келишиминде каралбаган мүлктү конфискациялоо укугуна ээ эмес. Көрсөтүлгөн кылмыш ишинен тышкары Саймайтын айткандары тууралуу УКМК ар кандай банктер аркылуу Кыргыз Республикасынан чыгып кетишине байланыштуу 700 миллион АКШ долларын ашык кылмыш ишин иликтөөнү улантууда. Чет өлкөдө кымбат баалуу кыймылсыз мүлктүн бар экендиги жөнүндө маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында бир нече жолу жарыялангандыгына байланыштуу Матраимовго таандык экендиги жана анын аталган каражаттарды Саймайтын чыгарып кетүүгө катыштыгы бар экендиги такталып, тергөө мүлктү аныктоону улантууда. Тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында Түркияга, Дубайга, Украинага жана Россияга юридикалык жардам көрсөтүү боюнча эл аралык өтүнүчтөр жөнөтүлдү. Белгилей кетсек, Матраимовдун мүлкүнүн бар экендиги жөнүндө жоопторду алгандан кийин сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тергөө амалдары улантылып, мүлкү камакка алынып, Матраимовдун аракеттерине юридикалык баа берилет. Премьер-министр Улукбек Марипов жазгы талаа жумуштарына даярдык көрүү боюнча селектордук кеңешме өткөрдү деп билдирет өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү. Өкмөт башчысы белгилегендей, быйылкы жылы жаз мөөнөтүнөн эрте келди жана айрым жер тилкелеринде жазгы талаа иштери жүргүзүлүүдө. Жазгы талаа жумуштарына даярдык көрүү алкагында фермерлерди сапаттуу үрөө менен камсыздоо, айыл чарба техникасы жана аны оңдоо маселесин чечип, дизелдик майга баанын өсүшүнө жол бербөө менен күйүүчү майлоочу материалдар менен камсыздоо, ирригациялык жана гидротехникалык жайларды даярдоо зарыл. Суунун жетиштүү коруна байланыштуу сугат суу менен маселе жаралбашы керек. Фермерлерди күйүүчү майлоочу материалдар менен камсыздоо максатында нефтетрейдерлер ассоциациясы менен активдүү өз ара аракеттешүү зарыл, деди Улукбек Марипов. Премьер-министр келечекте айыл чарба өсүмдүктөрдүн белгилүү түрү гана басымдуу болуп, аны сатууда көйгөйлөр жаралбашы үчүн фермерлерге так маалымат берүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Айыл чарбасында алдыңкы технологияларды активдүү ишке киргизүү маанилүү, кеп тамтылатып сугарууну, күнөсканалар, жаңы жабдууларды сатып алуу, сугат суу көйгөйлөрүн чечүү, иштетилбей жаткан аянттарды ишке киргизүү тууралуу жүрүүдө. Өткөн жылы республика боюнча 56,6 миң гектар жер иштетилбей калган. Быйылкы жылы биз ал көрсөткүчтү 7 миң гектарга кыскартууга ниеттенип жатабыз, деп белгиледи Марипов. Премьер-министр маалымдагандай, жазгы талаа жумуштарына даярдык көрүү алкагында Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан айыл чарба техникасын сатып алуу боюнча лизингдик программаны ишке ашырууга 540,1 миллион сом бөлүү чечими кабыл алынган. Ал эми 2021-жылдын 15-февралынан тарта айыл чарбасын каржылоо 9 долбоор боюнча дыйкан жана фермердик чарбаларга жеңилдетилген кредит берүү башталат. Ошондой эле алар үчүн үрөөнү өндүрүүчү чарбалардан рынок баасынан 30% төмөн баада сертификацияланган үрөөндү сатып алуу механизми жөнөкөйлөштүрүлгөн. Улукбек Марипов район акимдеринин ишине талаптар күчөтүлө тургандыгын жана ар бир район боюнча талдоо жүргүзүлүп, алардын ишине баа берилерин баса белгиледи. Эч ким кабинетинде аракетсиз отура бербеши керек. Акимдер фермерлер менен иш алып барып, рынокто суроо талап жараткан айыл чарба өсүмдүктөрүн себүү максатка ылайык экендиги тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүүсү тийиш. Бардык жоопкерчиликти айыл, суу чарбасы жана аймактарды өнүктүрүү министрлигине түртүп салууга болбойт. Жалпыбыздын милдетибиз бирдиктүү элибизге кызмат кылуу. Мен жазгы талаа жумуштарына даярдыктын жүрүшү менен жеринде тааныш үчүн аймактарга эскертүүсүз барып, фермерлер менен жолугушуп, алардын көйгөй жана жергиликтүү бийлик органдары тараптан аларга көрсөтүлүп жаткан көмөгү тууралуу билейин деп жатам, деп маалымдады премьер-министр. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча өкмөт башчы Кыргыз Республикасынын президентинин агро өнөр-жай комплексин өнүктүрүү боюнча чаралары жөнүндө жарлыгын аткаруу иретинде Кыргыз Республикасынын өкмөтү кластердик ассоциациялар менен кызматташтык механизмин жайгаруусу, ар бир облусту айыл чарба продукциясы үчүн логистикалык борборлорду түзүүсү, айыл чарбасына санариптик технологияларды киргизүүсү, мал чарбачылыгы продукциясынын өндүрүмдүүлүгүн жана сапатын жогорулатуусу зарыл экендигине басым жасады. Ош областында Ооган согушунда курман болгондор эскерилди. Советтик аскерлердин Ооган жергесинен чыгарылгандыгынын 32 жылдыгына арналган иш-чара өттү. Оогандстанда уланган 10 жылдык согуштан кийин советтик аскерлердин толугу менен чыгарылып кеткенине 32 жыл толду. Кыргызстанда болсо согушка 7 миңден ашык жоокер жөнөтүлгөн. Алардын 252си курман болгон, 1,5 миң жоокер түрдүү жаракат алса, 4-өө али күнгө чейин дайынсыз. Ооган согушунун ардагерлери мамлекеттин камкордугуна алынган. Аларга айына 6 миң сомдон
Ал эми майып ардагерлерге 7 000 сомдон республикалык бюджеттен компенсация төлөнөт. 10 жылга созулган согушка 80 000ден ашык аскер катышкан. 4 жылдан кийин 1989 жылы 15 февралда советтик аскерлер Ауганстандын аймагынан толугу менен чыгып кеткен. Бул күндө достор чогулабыз. Кече ушунун немесинде арапасында ок атуу боюнча көнүгүүлөр болду. Ал дагы афганчыларды бир катар чогултуп, бири-бири менен сүйлөшүп, эң башкысы баарлашып кеткенге ошол рейдер көрөбүз. Бул бүгүн Ош областында биринчи жолу ушундай салтанаттуу обстановкада Афганистандан чыккан күндү белгилеп берип жатышат. Бүгүнкү күндө ал жактан инвалид болуп келгени түшүнүктүү. Ал жактан согуштан. Эми бул жерге келгенден кийин мына уже 32 жыл болуп атат. Анын ардагерлер ошол 10 жыл аралыгында качып келгендерден алдысы 60-тан, эң акыры качкандар 50-ден ашып калды. Келгенден кийин ооругандар аябай көп. Эми аны биз тактап атабыз. Келгенден кийин өтүп кеткендер көп. Аны дагы тактап атабыз, себеп дегенде бул биздин көйгөй да, мындайча айтканда. Бишкек шаарындагы көчөлөрдө башаламан соода саттык кылган түйүндөрдөн 350 литр күйүүчү майлоочу май алынды. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 1-май райондук администрациясынын адистери Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын, финансы полициясынын, райондун салык кызматынын кызматкерлери менен биргеликте Профсоюз көчөсүндө күйүүчү майлоочу майды башаламан сатуу түйүндөрүн жок кылуу боюнча рейдтик иш-чараларды уюштурду. Белгилүү болгондой, мындан мурда бир нече жолу эскертүү берилгендигине карабай башаламан соода саттык кылып, мыйзам бузган ишкерлер кайра өздөрүнүн орундарына келишүүдө. Бул жолу 320 литр күйүүчү майлоочу май тартылып алынып, андан ары чара көрүү үчүн Бишкек шаардык экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматына өткөрүлүп берилди. Мындан тышкары Тоголок молдо жана Жибек жолу көчөлөрүнүн кесилишинен 15, Бөкөнбаев жана Манас проспектисинин кесилишинен 3, Москва жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинен 6 башаламан соода саттык түйүндөрү жок кылынды. Мэриядан аталган багытта иштер улантыла тургандыгын кошумчалашты. Ош шаарында кыз келиндер илимдер жана техникада аталышындагы жолугушуу болуп өттү. Жаш окумуштуу айымдардын катышуусунда өткөн иш-чара STEM-теги айымдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана ролун жогорулатуу жаатында сүйлөшүүлөр болот. Мында жаш кыз келиндерге багыт берип, STEM багытында билим алууга үндөө жүрөт. Катышуучулар кыз келиндер билимдүү болсо, татыктуу балдарды тарбиялай алышат. Ал эми билимдүү балдар өз учурунда өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошо алат деп белгилешти. Учурда Кыргызстанда айымдардын маселеси абдан актуалдуу маселелер бири болуп саналат. Билим жаатындагы адистердин айтуусунда кийинки жылдары так илимдерге умтулган ушул тармактагы кесиптен ээси болууну самаган жаштар аз. Кыз келиндерди табигый техникалык сабактарга кызыктырып, физика, инженерия, математика, химия сабактары боюнча жана башка тармактарда кошумча билим берүү колго алынууда. Анда айымдарды техникага, инженерияга кызыктыруу, алардын ушул багыттагы жөндөмүн ачуу максатын көздөп келишет. Почему именно им уделять такое пристальное внимание? Эмне үчүн илимде жүргөн кыздарга көп көңүл бурула баштады. Анткени мурунтан эле коомчулукта кыздардын илимде, техникада жүрүүсүнө карата психологиялык өзгөчөлүктөр бар экендигин айтууга болот. Бизде кыздардын жашоосуна, өзүн кантип алып жүрүүсүндө жана кантип калыптануусунда туура эмес көз караштар, тыюу салуулар да орун алып келген. Ушул тапта 30% гана аялдар илимде экендигин айта алабыз. Бирок күндөн күнгө алардын саны өсүүдө. Анткени бардык жерде буга өзгөчө көңүл бурулууда. Потому что начинают уделять этому пристальное внимание, начинают развивать программу. Мен ойлойм, бул кыздар ушундай илимий техника жана башка тармактарда активдүү өзүн көрсөткөнү бул абдан чоң нерседе, чоң мааниге ээ деп ойлойм. Анткени көбүнчө бизде ошол кыз бала мындай үйдө отуруп иштеке кылбай мындай неме кылыш керек дешет да, андай нерсеге андай кыла албайт деп ойлошот. Ошо мен айтарым, бул адамзаты бар тең деп ойлойм. Аялдарбы, эркектерби баарынын колунан келе турган нерсеси бар. Ошон үчүн кыздар да өзүнүн колунан келген нерсесин кылып, өзү каалаган нерсесине жетип, ошол өзүн көрсөтүш керек деп ойлойм да.
Театр, оюн-зоок мекемелери жарандарды маданий жана руханий жактан агартуу жагынан алып караганда ролу жогору бул тууралуу пикирин Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев Кыргызстандагы театр, оюн-зоок мекеме жетекчилери жана көркөм жетекчилери менен жолугушуу учурунда билдирген. Маданият министринин басма сөз кызматынан билдиришкендей, жыйында өлкөдө болгон коронавирус инфекциясынан улам жарыяланган карантинде бардык театрлар иш-чараларды жана спектакльдерди онлайн форматта жогорку деңгээлде алып баргандыгы мактоого арзыды. Бирок ошол менен бирге эми көрүүчүлөрдү театрга тартуу боюнча маркетинг, жаш таланттуу кадрларды шыктандыруу, спектакльдердин деңгээлин жогорулатуу жана жаңы улуттук опералык, балеттик жана драмалык спектакльдерди жандандыруу көйгөйлөрү айтылды. Жалпы театр ишмердигин күчтөндүрүү жолдорун таап, чыгармачылык курамды оптималдаштыруу, тапкан каражаттарды кайтаруу системасын киргизүү, балет, опера жана хореография тармагын өнүктүрүү, реквизиттерди жаңылоо жана жаңы театрдык постановкаларды жаратуу жана драматургия багытын өркүндөтүү жолго коюу керектигин министр Кайрат Иманалиев кошумчалады. Мындан улам биринчи кезекте театр ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун көтөрүү үчүн чыгармачылык топтордун эффективдүү иши, жаш таланттардын шыктандыруу, театр мекемелеринин өнүгүүсүнө каражаттарды максаттуу пайдалануу, улуттук жаңы чыгармаларды элге кеңири жайылтуу жана эл аралык деңгээлге алып чыгуу керектиги баса белгиленди. Бүгүнкү күндө республика боюнча жалпы 22 театр, оюн-зоок мекемелери бар. 1 цирк, 1 опера балет театры, 8 музыкалык драма театр, 7 драма театр, 2 куурчак театры, 3 филармония бар. Алар 2020 жылдын 1 декабрынан тартып санитардык эпидемиологиялык талаптарды эске алуу менен өз иштерин жандандырган. Ош шаарынын жашоочусу болгону менен Манзура Токтосунова турмуш шартка байланыштуу алыскы Төөм Оюн айылынын Ак Шаар айылында күн кечирет. Бүлөө күткөнүнө 2 жыл болгон. Жолдошу дагы социалдык муктаждыкта. Айылдагы эскилиги жеткен чакан 2 бөлмөлүү үйдө жашайт. Балалыгынан сыноолорго кабылып кыйынчылыкта чоңойгон. Апасы жалгыз 3 кызды тарбиялаган. Апасын жумушта күтүп жүрүп, комуздун үнүн угуп, ошондо комузга болгон кызыгуусу башталган. Атам менен апам мен 5 жашымда ажырашып кетишип, тага журтум Араван районуна караштуу Төөм Оюн айыл өкмөтүнө келишкен. Бул жакка келип, ошол апам 3 кызды багыш керек да. Апам айыл өкмөттө, бала бакчада техработник болуп, пол жууп иштеп жүрдү. 3 кызды багыш керек дегендей. Анан ошол убакта мен баягы 9-ду бүтүп, балалык чагым бирок оор өттү, меники өтө оор өттү. Мектепке көзү таза балдар менен окудум. 3 күн окусам 2 күн ыйлайт элем. Мен бардыгы шылдыңдап, анан ыйлап келип, кайра унутуп калып бала экенбиз, барып окуп жүрүп, 9-ду бүттүм да. Жалаң 5 менен бүттүм күбөлүгүм. Анан ал мезгилде мени көзү азиздердин мектеби бар экенин билип, алып барган адам болгон эмес да. Жогорку билимге ээ болбой калганына өкүнбөйт. Комуз чертип, ырдап табият тартуулаган талантына аракеттенип, республикада өткөн сынактарга катышкан. Өлкөдөгү белгилүү эстрада жылдыздары менен биргеликте өнөрүн арнап, маданияттын мыкты кызматкери төш белгисине да ээ болгон. Ар бир катышкан сынакта байгелүү келерин белгилейт. Комуз үйрөнүү ал үчүн оңойго турган жок. 9-ду бүткөндөн кийин ушул айылда жашаган Айтиев Ысак деген агайдан үйрөнгөнмүн комузду. Комуз үйрөнгөн дагы мен үчүн өтө кыйын болгон. Бармак баштарым менен өйдөгө ылдыйга, сөмөй, биринчи кыл, экинчи кыл деп үйрөткөн да. Анан ошо өздөштүрүп алдым. Өздөштүрүп алып, азыр 20 жылдан ашуум болду. Чертип ырдап келе жатам. Аткаруучумун. Анда мен сиздерге өзүм комуз жөнүндө жазган ырыман бир куплет айтып туруп, анан окуп берейин, ырдап берейин. Жараткандын кыргыздарга белеги, комуз үнүн сүйбөй элим келеби, комуз үнү жан дүйнөмдү балкытып, күчүмө күч, демиме дем береби. Мен кыйналсам кошо тартып азабым, сырым айтсам түбөлүккө катасың, кээде ыйлап кайгы муңга чөгүлсөм, жан шериктей баарын бирге татасың. Манзура айымдын көрүүсү жок, тиричиликте кыйноодо тартат. Бирок бул үй бүлө үчүн жай турмушуна шүгүр кылып, жакындарынын сүйүнгөнүн сезүү үчүн тиричилик иштеринин баарын жасайт. Көзүм көрбөсө дагы ошол сезип, сезүү органдарым менен тамак жасай берем. Тамактарым аябай даамдуу болот. Азыр өзүңүздөр да көрөсүздөр. Жолдошум аябай жакшы көрүп жейт менин тамактарымды. Дайым үйгө конок келсе, ошо бир да калтырышпай жесе мен сүйүнөм. Ошо майдын дак болгонун, жытынан билебиз көбүнчө көз азиздер.
бисмилла деп анда баштайлы. Эскилиги жетип, урап түшүү коркунучундагы үйүндө шарт жок. Жергиликтүү бийликке тынымсыз кайрылып, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин майрамында баатирлүү болдуң деген жаңылык угам деп ар дайым үмүттөнөрүн билдирет. Кайгыга бүткөн абалым, караңгы бардык тарабым, басынып элден тургандай, бактысыз ушул тарабым, муңумду угар колумда, муңдашым жалгыз таягым. Жартыга бүтүн тең бекен, жашоонун тузу кем бекен, жазыксыз келип жарыкка, жаралуу мендей пендекен, жарыгын күндүн көрбөсөм, жаралып неге келдекем. Эстрада ырларды күүгө салып, жалгыз сырдашы комуз, мукамдуу үнү менен ар бир чыгарманы татыктуу аткарат. Жарык дүйнөгө таасирленип, ыр жазып чыгармалары китепке басылып чыккан. Жараткандын сыноосуна шүгүр келтирип, чектелген мүмкүнчүлүгүнө карабай жашоо үчүн келе жаткан Манзурайым дагы талантын аздектеп, маданият тармагына өз үлүшүн кошуп келүүнү эңсейт. Бактылуу көз ирмемдерди күтүп, ийгиликтүү турмуш үчүн тынымсыз эмгек гана керектелерин билет. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.